22 апрель күнү катуу жааган жаандан улам облустун кээ бир аймактарында сел жүрүп, турак-жай короолорго кирип кеткен. Облус боюнча 105 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тартылып, сел сууларынан жана калдыктарынан тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Учурда сел жүрүүчү тилкелерге курулуп калган үйлөрдү бузуу, сел каналдарын ачуу иштери жүрүп жатат. Министр Бообек Ажикеевдин Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Лейлек районунун аймагындагы кырдаал менен таанышты. Кийинки сюжетте. Грубо айтканда идиот үчүн комуш жабыркалап атса. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бообек Ажикеев Баткен облусуна иш сапары менен келди. Алгач Разаков шаарындагы Жаңы Конуш, Алтын Бешик жана Чыгыш көчөлөрүнүн жашоочулары менен жолугушуп, 22 апрелдеги селден жабыркаган турак үйлөрдү көрүп чыкты. Бул жерге эч тосмолорду орноштурбаш керек, башкаларды орноштурбаш керек. Эми билбегенибиз деп айта беребизго, бирок мына биздин адистерибиз айтат, 20-жылы эскертмелерди бергенбиз дейт сиздерге. Колуңуздарга карматканбыз дейт. Сиздер билгенсиздер дейт. Анан эми жаан жыл сайын жая берет. Жаан жабай койбойт. Анан сиздер берге тозуп алсаңыздар, бүт жашнакай кылып, көпөрөлөрдү куруп алсаңыздар, анан биз келип сиздерге оңдоп бере албайбыз. Министр облус аймагында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу багытында аткарылып жаткан жумуштар менен таанышты. Андан соң Ак суу айылындагы каналдын жана Самат айылындагы жөө өтүүчү көпүрөнү жеринде көрдү. Ошондой эле Сүлүктүү шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана тоо кырсыгынан куткаруу кызматынын взводу менен таанышты. Жердин алдында болгондуктан силердин именно кесибиңер, силердин ошо азыркы жасап аткан кызматыңар именно ушундай жумушка арналганда. Биз азыр ошо Баткен областын кыдырып жүрөбүз. Баткен областынын Разаков шаарынын, Лейлек районунун. Мындай караганда аябай эле көп бул үйлөрдүн туура эмес салынып калгандары, өзүнүн кашаларын алдыга чыгарып, же коюлган трубалардын кичинекей болгондуктарына байланыштуу аябай көп үйлөрдү каптап кетиптир. Анан азыр болсо ошо жергиликтүү бийликтердин органдарына тапшырмаларды бердик. Баарыбыз кыдырып чыктык, себептерин аныктап чыктык. Ошолордун баарын Кудай буйрса ошо тез арада жоюуга биз аракеттенишибиз керек. Себеби дегенде күн дагы эле басылбай атат. Дагы эле ошо гидрометтин прогнозуна карата бир жумалык дагы жаан жайт. Ошо канчалык биз тез даярдыкты көрүп, тез ошо сел тосуучу жана сел өтүүчү каналдарды тазалап чыксак, эмдиги жаанга биз өзүбүздүн даярдыгыбызды толук көрөбүз деп мен ишенем. Эске салсак, Лейлек районунун Разаков шаарында жалпы 22 турак үй, 24 жер төлөө, 46 жер участогу, 13 чарбалык имарат, 3 мал сарайда калыбына келтирүү иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине ыктыярдуу топ жана 50дөй жергиликтүү жашоочулар жардам көрсөттү. Ал эми Кадамжай районунда 30 турак үй жана 3 көп кабаттуу турак үйдүн жер төлөөсүнө кирген сел суулары толук тазаланып бүткөрүлгөн. 120 берип койгон. Анан мен сразу ачканда Айбегим Набиева, Бакыт Саетов, жаңылыктар.